Саламатсыздарбы? Бүгүнкү кадырлуу коногубуз Осмонов Өскөн Жусупбекович, тарых илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Улуттук Академиясынын корреспондент мүчөсү, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер, 3 жана 2 даражадагы Манас орденинин ээси, тарых адистиги боюнча 20 ашуун окуу китептин автору. Келгениңизге чоң рахмат, кош келипсиз. Рахмат, силерге дагы. Кандайсыздар, жакшысызбы? Жакшы. Урматтуу достор, менден чоң сураныч. Биздин каналга катталыңыздар жана лайк басып, комментарий калтырууну унутпаңыздар. Бул биз үчүн эң чоң жардам. Чоң рахмат. Агай, биринчиден сиз Кыргыз Улуттук университетинин тарых факультетин бүткөнсүз. Андан кийин Союз учурунда кыргыз тарыхын кантип окутулган? Кандай идеология болгон? Жакшы болот. Биз тарых факультетине 1971-жылы келип киргенбиз. Анда тарих адистиги боюнча мугалимдерди ушул бир гана Кыргыз мамлекеттик университети, азыркы Жусуп Баласагын атындагы улуттук университетте даярдоочу. Бүт республика боюнча. Агай, ушул университетте, Кыргыз Улуттук университетинде Зима Борис Михайлович деген профессор болгон, тарых факультетинин профессору. Ал менен аябай кызыктуу бир окуя болгон. Ошол окуя боюнча айтып бересизби? Бул Борис Михайлович Зима деген ошол Кыргыз мамлекеттик университетиндеги тарыхчы адистерди даярдоо боюнча эң алдыңкы профессорлордун бири болгон. Анын аялы Анна Гавриловна Зима деген дагы Кыргызстандагы көрүнүктүү тарыхчылардын бири. Экөө тең Совет бийлигинин алгачкы жылдарында эле согуш мезгилинде, согуштан кийинки учурларда баягы эвакуация болуп, анан ушул улуттук республикалардын кадрларын даярдаш үчүн бул жака келген адамдар да. Улардын эмгегин жогору баалаганга биз абдан милдеттүүбүз. Бул кишиден биз абдан көп билим алдык. Бирок бир күнү менин эсимде ушул 1973-жыл болсо керек, 3-курста окуп атканда ошол бизге 1 сааттык лекция окуду. Ошол киши тарых факультетинин студенттеринде айтты, мен жаңы эле биз түштөн кийин окучубуз. Түшкө чейин Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинде чоң жыйын болду. Ошол жыйында негизинен ушул кыргыздардын байыркы орто кылымдардагы тарыхы жөнүндө сөз болду. Ошондо жетекчилик анан ага талкууга катышкандар Енисейлик кыргыздар менен Тянь-Шандык кыргыздардын ортосунда эч кандай байланыш болгон эмес. Биздин айрым окумуштууларыбыз ошол кыргыздар бир мезгилде ошол кыргыздардын бир бөлүгү Енисейде жашаган, экинчи бир бөлүгү Тянь-Шанда жашаган. Бул эки бөлөк этнос. Айрым окумуштуулар ушуларды бир эл деп айтышат. Мисалы, орустун эле белгилүү окумуштуусу Аристов Енисейлик кыргыздар менен Тянь-Шандык кыргыздар бир эл деп жазган. Анан дагы бир катар окумуштуулар ошол Енисейлик кыргыздар азыркы кыргыздардын тикеден тике ата бабасы болот деген пикирлер айтылган. Ошонун баары туура эмес. Алардын айтымы боюнча 6-кылымда Енисейде кыргыздардын мамлекети болгон имиш. Ал тургай алар 9-кылымдын ортосунда Борбордук Азияны бийлеген чоң империя түзүптүр. Кыргызская великодержавие. Бул жөнүндө 1924-27 кыргыздар деген өзүнүн эмгегинде Бартоль жазып коюптур. Бул чоң жаңылыштык. Енисейлик кыргыздар менен Тянь-Шандык кыргыздардын эч кандай байланышы жок. Келечектеги тарыхчылар ушуну бекем эсиңерге түйүп алгыла деп бизге 1 сааттык лекция окуган. Ошол мезгилде ошол эле факультетте иштеп жүргөн Атыгай Арзыматова деген
агайыбыз ушу Енисейлик кыргыздардын тарыхы боюнча докторлук диссертациясын бүтүп калган кез болчу. Академияда иштеген Асанбек Абдыкалыков деген белгилүү окумуштуулардын бири бу дагы докторлук диссертацияны бүтүп калган. Мына андан бөлөктөр дагы ушу Енисейлик кыргыздардын тарыхын изилдеп жүргөндөр болгон. Бирок ошол жерден жанагы борбордук комитеттин чечими менен албетте буга жогору жактан Москва тарабынан дагы көрсөтмө берилсе керек, ошолордун иши токтотулган. Мындан кийин ушул концепцияны жоготуш керек, анан ушул багытта адистерди даярдаш керек деген. Биз эмне студенттербиз да. Студенттер болгондон кийин профессор агайыбыз айтып аткандан кийин, чын эле ушундай болгон турбайбы деп ойлоп калдык. Ошол мезгилде КП Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин биринчи секретары Турдакун Усубалиевич дагы кичинекей брошюра чыгарды, «Интернациональное воспитание трудящихся» деп. Ошондо айрым окумуштууларыбыз ушул кыргыздардын орто кылымдагы тарыхын өзгөчө күчөтүп, мифке айландырып, тиги улуу держава, улуу империя түскөн дегенди жазышып, элди интернационалдык тарбиялоого тоскоолдук кылып атат деген сөздөрдү кийин биз өзүбүз окуганбыз. Анан академиялык мурун 3 томдук даярдалган болчу да, Кыргызстан история Киргизский СССР депчи. Анан ошо кийинки басылышын деле ошо Енисей кыргыздарына тарыхына арналган бир раздел толук бойдон алынып салыныптыр. Биздин Саврат Токуров деген профессор агайыбыз бар болчу. Ошол жаңы чыккан академиялык басылманы көтөрүп алып, тим эле чырылдап, бул эмне деген укмуш, бул эмне деген көрүнүш. Буга чейин бул биринчи басылышында Енисей кыргыздары жөнүндө абдан сонун маалыматтар бар эле. Ошол разделди кийинки басылышында толук бойдон алып салыптыр деп чырылдап жүргөнүн мен өз көзүм менен көрүп, кулагым менен уктум эле. Анан эми биз студент болгондон кийин ага деле көп анчалык деле ошол учурунда көп маани берген эмеспиз. Анан кийин мына өзүбүз окуу китептерин жазып аткан мезгилде идеология өзгөрдү. Анан өзүбүздүн Кыргызстандын тарыхын терең изилдөөгө кеңири мүмкүнчүлүктөр түзүлдү да. Баягы идеологиялык чектөөлөрдүн баары алынып салынды. Баягы силер билип калдыңарбы, билбей калдыңарбы, мурун мектептердин баарында тең дүйнөнүн тарыхы, анан кийин СССРдын тарыхы деген предмет окутулчу. Даже 5-класстан баштап эле СССРдын тарыхы боюнча аңгемелер деген чакан балдардын жаш өзгөчөлүгүнө ылайыкталган китеп болгон. Андан кийин байыркы дүйнөнүн тарыхы, орто кылымдардын тарыхы, жаңы тарых, соңку жаңы тарых деп окуп, баягы идеологияга баш ийген, ошол программа, ошол стандарт боюнча даярдалган окуу китептери менен келген. Эгемендүүлүккө чыккандан кийин эле ушундай процесс жүрдү. Бардык республикалар, мурдагы союздук республикалар эркиндикке чыгып, эгемендикке ээ болуп, анан өзлөрүнүн тарыхын окутууга өттү. Ошол алгачкы 91-жылдардан баштап эле СССРдын тарыхы деген предмет мектептерден алынып салынып, анын ордуна ар бир республика өзүнүн тарыхын киргизди. Бул чыгарылыш Art Blast компаниялар тобунун колдоосу менен ишке ашырылды. Алар үчүн кыргыз маданий мурасын жайылтуу абдан маанилүү. Алардын жардамы менен сиз бул видеону көрүп жатасыз. Art Blast, чоң рахмат. Агай, бул чынбы? Союз учурунда мектепте Кыргызстанда кыргыз тарыхы 18-кылымдан баштаган деп. Бул өзү чындап келгенде мектептерде
мектептерде. Ал тургай биз окуп жүргөн тарых факультетинде Кыргызстандын тарыхы окутууга анчалык көңүл бурулчу эмес. Окуу планында анчалык сааттар бөлүнчү эмес. Мектепте ошол мезгилде министр болуп турган тарыхчы Абдулда Каныметовдун катышуусу менен бир кичинекей брошюра сыяктуу Кыргыз ССРнын тарыхы деген китептер чыгып, 10-11 класстарга, 9 ушу жогорку класстарга сунушталган болчу. Бирок саат бөлүнгөн эмес. Ал ССР тарыхына бөлүнгөн сааттардын эсебинен мугалим кааласа окутат, каалабаса окутпайт. Бирок аларда негизинен кыргыздардын байыркы жана орто кылымдарындагы тарыхы жөнүндө сөз да болчу эмес. Учка эле бирдемелер айтылып келип эле идея негизи бул кыргыз элинин Кыргызстандын тарыхы совет доорунан башталат деген концепция абдан бекем орногон. Бизде деле ошондой түшүнүк болуп калган. Тиги кыргыздар Октябрь революциясына чейин мындай жарым жапайы турмушта жашаган эле, кат сабаты жок, маданияты жок, мал багуу менен аракет кылган, эптеп жанын багып жүргөн эле бир эл турбайбы? Бизди эл кылган, мамлекеттүүлүккө ээ кылган ушундай сабатсыздыгыбыз ошондо айтылчу да. Кыргыздардын болгону 2%ке жакыны гана Октябрь революциясына чейин окуганды, жазганды билген. Калган 97, кээде 98-99% сабатсыз болгон деп окутту да. Анан чынында эле ушундай болуп аткандан кийин биздин тарыхыбыз деле жок турбайбы? Көчмөн жарым турмушта эптеп жашап жүргөн эл турбайбызбы деген түшүнүк менен биз билим алдык убагында. Ошондой билим алдык. Анан ССРдин тарыхын окутчубуз. Анан жанагы сөзгө кайрылып келсек, ошондо ССРдин тарыхына бөлүнгөн сааттар жана 5-класстан 10-класска чейин механикалык түрдө эле Кыргызстандын тарыхына которулду сааттар. Бирок ал сааттарды мектептерде окутуш үчүн окуу куралдары, окуу китептери керек экен да. Ал 1 жылда эле жазыла калбайт экен. 2 жылда да жазыла калбайт экен. Чынын айтканда 91-жылы министрликтин буйругу чыкты. Ушул ССРдин тарыхы саатын Кыргызстандын тарыхына жылына мына 5-класска 68 саат берип койду. Анткени ССРдин тарыхы боюнча аңгемелер деген китеп окууга 5-класска 68 саат, жумасына 2 жолу тарых окутуш керек болчу да. Аны которуп койду. Аны ошондой болгон учурда бул жерден айтыш керек, министрлик дагы уюштуруу иштерин жакшы жүргүздү. Мына ошол кезде Аскар Чукутаевич Какеев, анан тарыхчы Ишенгүл Садыковна Болжурова министр болуп турбадыбы? Мына ушулар ушу тарыхка жакын тарыхчы адамдар катарында ушу тарых илимине да көңүл бурду. Бир эле тарых илими эмес, бөлөк предметтерге да көңүл бурулуп атты. Финансылык маселелерди, анан уюштуруу маселелерин ушу министрлик тарабынан жүрүп атты. Анан бул жерден белгилеп коюш керек, ошол мезгилде Кыргыз билим берүү академик институту деп койчу, КИО, Кыргызский институт образования. Мына ушул мекеменин ролу чоң. Бул министрликтин алдындагы мекеме да. Ушул концепцияларды иштеп чыгат, тигил же бул предмет боюнча мамлекеттик стандарттын негизин иштеп чыгат. Анан программаларды, окуу программаларын иштеп чыга турган мекеме ушул жанагы билим берүү институту, азыр академия болуп калбадыбы, билим берүү академиясы. Мына ушундай иштеген адамдар Кыргызстандын мектептери үчүн окуу куралдарын, программаларын даярдоодо абдан чоң эмгек сиңирди. Ошол стереотип болуп калган союз мезгилдеги концепцияны, мамлекеттик стандартты өзгөртүп, 70 жыл бою калыптанып калган концепция стандартты өзгөртүп, программаны өзгөртүп, аны Кыргызстандын тарыхына которуу бул абдан татаал иш болгон. Ошол ишке биз аралашып калдык.
Meni instituttun direktori İshak Bekboyevich abdan belgili matematik okumuştu, görünüktü pedagog, Kırgız Respublikasынын el mugalimi деген naamga жеткен адам да. Көп жыл ошол жерди башкарган. Мына ошол киши мени негизги ишимден ажыратпай туруп, ошол жердеги тарых, анан кийин музыка, көркөм өнөр деген да предметтер бар болчу ошол отделдечи. Ошол отделге мени жетекчи кылып койду. Жетекчи кылып коюп, анан бир чети суранды, бир чети милдеттендирди. Өзүң тарыхчы болгондон кийин патриот катарында могуреки переломный моментте ушу жетекчилик кылып бербейсиңби деп. Анан ушул бөлөк кызматкерлер менен бирдикте концепциясын иштеп чыгууга аралаштык. Тарыхты окутуунун мамлекеттик стандартын иштеп чыгууга аракет кылдык. Анан программасын иштеп чыктык. Ушу Кыргызстандын тарыхын окутуу боюнча мурда СССР тарыхы канча саат берилсе, 5 класстан баштап 10 класска чейин, ошону Кыргызстандын тарыхы. Ошондо талкуулар жүрүп аткан мезгилде күлгөндөр болду да. Өтөнчө мына орус тилдүү мектептердин мугалимдери менен жолугушууларды бат-бат өткөрүп талкуу жүргүзүп аттык да. Ошондо күлдү, ай, эмнени айтып атасыңар? Ушунча СССРдин тарыхын алмаштыра турган программа боюнча Кыргызстандын вообще тарыхы барбы кыргыз элинин? Силердин тарыхыңар Октябрь революциясынан башталган да, бир класска окутуп койсо болот. Аны эмне кыласыңар? 5 класста да окутуп, 6 класста, 7, 8, 9, 10. Ошончо материал барбы кыргыз тарыхы боюнча? Деди. Деген сөздөр болду. Ирония, шылдыңдаган учурлар болду. Анан биз бир топ окумуштуу тарыхчы педагогдор эметип алып, намыстандык. Ай, шылдың болбой, эми бул берилген сааттарга ылайыктап 5 класска 68 саат, жумасына 2 жолу, калган класстарда жумасына 1 жолу 34 сааттан жазыш керек да. Анан мурун жазуу тажрыйбасы жок. Кыргызстанда окуу китептерин жазуу тажрыйбасы жок. Жанагындай эле кичинекей брошюралар, анын академиялык эмелери бар. Мугалимдер окуу китептери жок. Бир 10 жыл кыйналды. 991-жылы эркиндикке чыкпадыкпы? Эң алгачкы китептер ошо 99-жылдары пайда болду. Ал бат эле жазылбайт экен да. Анан тиги улам автордук топтор түзүлүп, бир китепти жазууга 2-ден 3 киши. Анан эле бир ай өтпөй эле кайра тарап кетип, ал топтор тиги министрдин, автордук топ министрдин буйругу менен бекита дегенде. Тиги Билим берүү академиясы сунуштап туруп. Анан ошол автордук топторду кайра бузулуп, кайра приказ чыгарткан учурлар болбодубу? Шылтоолоп жазып аткан мезгилде качып кеткен авторлор көп болду да. Анан ошентип отуруп, эң алгачкы мынакей жана 68 саатка эсептелген 5 класстар үчүн бул китепти жаздык. Ал орус тилине которулду, өзбек тилине которулду, анан тажик тилине которулду. Анан тиги 6, 7, 8 класстарга Раматылык Токторбек Өмүрбеков, анан Тыштыкбек Чоротегиндер жазышты. 9 класска Мурат Иманкулов жазды. 10, 11 класска мен менен Мырзакматова мектептин мугалими жазып, анан бир 3 жылдын ичинде араң эң алгачкы китептер 2000-жылдан баштап чыга баштады. Ошондо 9 жыл элестетип көр, мектептин мугалимдери эмне кылды. Ошол жана гезитке чыккан айрым бир статьяларды алып алышып байкуштар. Мисалы 5 класста нумизматика деген бир параграф бар да. Бул жанагы акча маселелери боюнча тарыхты окута турган илимдин тармагы. Мен бир мектепке барып калсам, байкуш мугалим ошол тема экен ошол. Ар кайсы жерден жаңы чыккан акчаларды чогултуп алыптыр. Бул Казакстандын акчасы, Өзбекстандыкы, бул Россиянын акчасы, бул тияктын акчасы деп ошону балдарга таратып коет экен. Мына бүгүнкү сабак ушундай. Ушу менен де анан балдар бири-бирине карап, минтип ушинтип карап коюшат экен, ошо менен сабак өтөт.
кыйналды мугалимдер. Анан алгачкы олеки 1 сыйра 5 класстан 11 класска чейин мына жаздык. Жазып бергенде анан министрлик өкмөткө да чоң рахмат, абдан чоң акча бөлдү. Ошондо бир китепти кыргыз тилинде минимум 70.000 тираж менен чыгарыш керек. 70.000. Ошондо ошол примерно плюс-минус 70.000дей бала окуйт экен кыргыз мектептеринде, бир класста. Орус мектептеринде 35-40 миң бала окуйт экен. Өзбек мектептери бар экен бир 10 миңдин тегерегинде. Анан тиги Лейлек Баткен тарапта бир 10 чакты эме бар экен. Тажик тилиндеги мектептер. Анын баары тең бул Кыргызстандын тарыхын окуш керек да. Кыргызстандын тарыхын алгачкы чыккан китептен орусча которуп, өзбекче которуп бүткүчө тиги өзбек мектептеринде Өзбекстандын тарыхын окуй баштабады. Биздин президентибиз Ислам Каримов да окуй баштабады. Анткени жок, окуу китеби жок, окутуш керек. Саат турат, балдар отурат. Анан Өзбекстан тажиктериң болсо тажиктер жөнүндө сөз кылып ушундай болуп калды. Анан которулуп эметкенде ошондо бир класска даяр болгон китепти 4 тилде 100 миңден ашык тираж. Мында өкмөттүн эмгеги, министрликтин эмгеги, албетте ушуну жазган авторлордун эмгеги абдан чоң болду. Агай, бул мектепте окуткан китеп боюнча дагы өзгөчө сөз болот. Мектепте окуган балдар бүт сиздин фамилияңызды билет, анткени жазылып турат. Мен дагы Бишкекте окугам. 70 гимназияда. Ал жакта 5 класста, 11 класста сиздин китебиңиз окуп биз бүткөнбүз. Анан кийин мисалы Союз учурунда сиз айтып атасыз да, 17-18 кылымга чейин кыргыздын тарыхы жок болчу деп үйрөткөн да сизди. Азыр болсо акыркы китебибизде биздин тарыхыбыз 8 кылымда биздин заманга чейин биринчи упоминание, кыргыз упоминаниясы деп жазылып турат. Ал Жээнбеков президент болгон учурунда бул сонун жаңылык чыкты. Бизге көбүрөөк маалымат айтып бересизби? Азыр могу маалымат китепке кантип киргиздиңиз? Бул маалымат кандай болду чыккан? Бул жана мектептер жөнүндө сөз айттык. Баягы биринчи волна китептер жазылды. Азыркы уже 3-чү волна кетип атат. Анан биринчиси баягы эмне деп коет орустар, алгачкы жазылган китептерде кемчилик болот да. Ооба. Тем более формациялык эмеден бир концепциядан экинчи концепцияга өтүп аткан мезгилде анан окутуунун эмелери дагы, ыкмалары дагы өзгөрдү. Ошону ламайт этиш, мугалимдерди да көндүрүш өтө көп кыйынчылыкка турду. Бул өзүнчө бир чоң сөз. Анан өзүң айтып атпайсыңбы, тиги мектептен окуган экенсиң, абдан жакшы. Ошол 2000-жылдан баштап мектепте окугандар Кыргызстандын тарыхы жөнүндө жакшы маалымат алып билип калдыңар. Мунучу. Ал эми ага чейинкилер баягы советтик эме менен эле жүрүп атат. Дагы бул мектепке чыгып аткан китептерди карап да койбойт мисалы. Баласы көтөрүп жүрсө да кызыгып карагандар болсо болуп аткандыр, карап койбойт деле, анан эле боолеке окуу китептерин жазып аткан адамдарды сындай беришет. Эчтеке жазган жок, эчтекени билбейт булар. Тигиндей мындай айылда жүрүп эле баланча жазып койду, айылда жүрүп эле тиги жазып койду. Булардыкы тигиндей мындай деген сын көп эмелерди көп айтат. Ал эми тиги жогорку окуу жайларында КПССтин тарыхы дегенди окучу да. Бир эле предмет катарында. Анан ошол КПССтин тарыхы эмеге бурулуп калды да, Кыргызстандын тарыхына сааты. Анан ага жазыш керек болуп калды. Бул мектептин окуучулары үчүн китептерге мамлекет акча бөлүп турду, чоң суммадагы. Ал эми Кыргызстанда улам көбөйүп бараткан жогорку окуу жайларынын саны азыр 70-тин тегерегинде болуп калыптыр. Союз мезгилинде 9 эле жогорку окуу жайы болгон. Анан ошондо жайнаган студенттер жүрүп атпайбы? Анда да программада, окуу планында Кыргызстандын тарыхы бар. Ал тургай мамлекеттик экзамен тапшырышат да.
бул жерде. Анан ошолордун китеби жок болуп калды. Бирок министрликке улам кат жазсак, акча жок. Жогорку окуу жайларынын китебин чыгарганга акча жок дейт. Ошондуктан анан баягы патриоттук сезим менен жогорку окуу жайлар үчүн окуу китептерин даярдоого туура келди. Анан мына буга окшогон 600 беттик окуу китептер пайда болду. Жеке эле мен эмес, менин бул китептер менен катарымда дагы тарыхчы агайлардын, эжелердин китептери бар. Азыр да чыгып атат. Анан азыр Кудайга шүгүр жогорку окуу жайлары дагы Кыргызстандын тарыхы боюнча окуу китептери менен камсыз болуп калды. Анан сенин берип аткан сурооңо тарыхты качан баштайбыз? Мына биз окуганда даже 17-18 кылымдагы тарыхты окуткан окуу китептери бизде жок болгон. Жок болчу. Жогорку окуу жайында деле. Анан эми муну жазганда ошол жанагы биринчи жолу упоминание кыргыз жөнүндөгү этнонимдин эскерилиши деп баягы Сыматсяндын биздин заманга чейинки 99-жылы Шидзи исторические записки, тарыхый жазмалар деген китеби чыккан экен. Ошондо айтат да, хундардын Шанюю моде 200 биздин эрага чейинки 201-жылы түндүккө батышка чабуул жасап, ошол жактагы 5 ээликти басып алды. Ошолордун бири Гянгундар деп атпайбы? Анан ошону изилдеп келгенде Гянгун, Гегун деген бул кыргыз деген эле сөз экен. Кыргыз деген сөздүн этнонимдин кытайча аталышы. Андан бөлөк да түрлөрү бар. Мына ошол экини баягы биринчи президентибиз иштеп турган мезгилде бир күнү ушу тарыхчыларды чогултуп калды киши. Чогултуп ошол жерде чакан президенттин кабинеттери көп болот турбайбы? Чакан кабинетте отурдук. Анан ошол киши биринчи жолу идея айтып калды. Урматтуу тарыхчылар, мен дагы тарыхка кызыгамын. Сыматсян ушинтип жазган экен, ушуга таянып кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгын белгилесек кандай болот? Анан баарыбыз эле ой жакшы болот. Аскар акай жакшы болот дедик. Анда комиссия түзөлдү деди. Анан комиссияга мен да мүчө болуп калдым. Андан кийин дагы бир жолу чакырды дагы, хорошо. Мен указ менен жарыялай беремин. Бирок кыргыздар өзүбүз эле дүңкүлдөп эле эметип эле мактана бербей, белгилей бербей, эл аралык алкакта эметсек болот, белгилесек болот. Кандай дейсиңер деди. Абдан жакшы болот. Ал үчүн эмне кылыш керек дегенде, ООНго кат жазыш керек. Америкадагы биздин посолубуз аркылуу ООНго сунуш ушул жанагы эменин Сыматсяндын жазганына таяп туруп эме берели. Анткени бөлөк мамлекеттер да берип атат деп ошол жерден айтты да. Казакстан да берип атыптыр өзүнүн мамлекеттүүлүгүнүн 501 жылдыгы жөнүндө. Азербайжан да берип атыптыр. Түркмөндөр да берип атыптыр. 5-6 мамлекет бериптир. Биз да берели. Ал жактан карасын деди. Жакшы болот деп анан чечим кылып мынтип анан кийин обосновать этип анан жөнөттүк. Анан бир чогуш 2002-жылы декабрда дагы президент чакырып атат деди. Барсак, ой урматтуу тарыхчылар, сүйүнчү. Жанагы ООНго сунушу менен чыккан 5-6 мамлекеттин ичинен биздики бекиптир. Биздин ООНдун 57-чи сессиясы атайын резолюция кабыл алыптыр. 2 пункттан турган. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн байыркылыгын эске алып, анын документтер менен тастыкталганын эске алып, кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгы белгиленсин. 1 пункт. 2 пункт. Ушул датаны белгилөөгө ООНдун бардык мамлекеттерин чакырабыз дептир. Анан сүйүндүк аябай. Резолюциянын эмесин копиясын көрсөттүм мынакей деп. Анан дуулдап, анан эл аралык алкакта белгилеп калдык. Эл аралык алкакта Кыргыз Борбордук Азиядагы эң байыркы эл экен. Булардын мамлекеттүүлүгү мамлекети мындан биздин эрага чейинки 3-кылымда болгон турбайбы деп, анан китептерибиздин баарында ошону обосновать эткенге абдан аракет жасап, ушуну
болушунча колубуздан келишинче жаздык ошону. Анан бул жазып аткан мезгилде мифология деген көп болот. Тарыхчы билүүчүлөр тарыхый билими жоктор деле бирдемени айтып эле элдин бүйүрүн бузата берет да мындай. Бирок бул 2200-жылдык даана документально обосновать этилип белгиленди. Анан мына өзүң айткандай Жээнбеков президент болуп турган мезгилде азыркы мезгилде Кытай биздин өнөктөштөрүбүздүн бири болуп калбадыбы? Окумуштуулардын ортосунда дагы байланыштар жакшы болуп калды. Алардын академиясы менен биздин академиянын байланышы, жогорку окуу жайларынын байланышы абдан жакшы болуп калбады. Ошондо Кытайдын тарыхчыларынын бир тобу келди биз Кыргызстанга. Жөн келишпей кыргызстар жөнүндө жаңы маалымат алып келдик деп президентке тапшырды. Ошондо Ю Тайшан деген бул азыркы көздө көзү тирүү окумуштуу Кытайдын белгилүү окумуштууларынын бири. Ошол Кытайдагы архивтерди аңтарып отуруп, ошол жерден кыргызстар жөнүндө маалыматты биздин заманга чейинки 10-кылымда ошол азыркы Казакстандын чыгышында аймакта Сузян хан деген ат менен кыргыздардын мамлекети болгон деген маалыматты кабарлаптыр. Ошону менен биз абдан сүйүнүп калдык. Азыркы мезгилде мына Мурас коому башчысы Кыяс Молдокасымов ошого чоң акча бөлүндү. Ошол бул өзү бул кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200-жылдыгын белгилеп аткан мезгилде бизге тиги 11 кат Кытай императорунун кыргыз каганына жазган 11 каты түшүп, анан ошол экени тиги Макеле Көмүрбай анан анын баласы БГУда окуп жүргөн экен. Ошо кишилердин жардамы менен ошону кыргыз тилине котортподукпу. Ошол мезгилде ошо Макеле Көмүрбай анан баласы менен сүйлөшүп, анын жанында дагы бир бала жүрдү. Сүйлөшсөк, бул Кытайдын орто кылымдагы байыркы доордогу жазмаларын азыркы кытайлар өздөрү окуй албайт экен да. Окуй албайт. Совсем башкача болот экен да. Аны редкий гана кишилер окуп билет экен, айрым. Анан биздин бактыбызга ошо Макеле Көмүрбай аракеттенип атып өзү үйрөнүптүр ошону окуганды, анан баласына үйрөтүптүр. Анан 11 катты биз жанагы кыргыз тарыхы боюнча энциклопедия чыгардык. Үчөн Асанович главный редактор болуп, анан тиги Абылбек Асанканов экөөбүз биргелешип анын орун басары болуп, анан ошо Кыргызстан тарыхы боюнча биринчи энциклопедияны чыгардык. Агай, баягы Тань эпоха доорусунда биздин каганыбызга 11 кат жазылган. Мол маалымат кандай пайда болду? Ой, ошол маалыматтар келип калды, анан 11-ин тең жанагындай котордук. Которгондо жанагы биздин коңшуларыбыз кээде бул эле жакын эле турган казактар. Биз жанталашып бул китептерибизге 9-кылымдан 10-кылымдын башына чейин улуу кыргыз дөөлөтү болгон деп жазып, анын картасын чийип окутуп атпайбызбы? Ушул кошуна казактар ушуну тааныбай келет да. Анан ошого далилдер көп. Бул улуу кыргыз каганаты болгондугу жөнүндө далилдер абдан көп. Ошонун бир далили жана биз кылып аткан 11 кат. 11 каттын текстин окуп көрсөңүз, ал өзүнчө брошюра болуп чыккан. Ошондо тиги Кытайдын императору ким эле Кыргыздын каганын, ошол мезгилдеги каганын, тилекке каршы каганын аты сакталбай калыптыр. Бирок кол башчы Алпсолдун аты сакталган. Анан аны тиги Барсбек, анан анын элчилери жөнүндө маалыматтар бар. Аты сакталбай калыптыр. Ошол кезде ушундай традиция болгон экен да, мамлекет башчыларынын атынан айтчу эмес экен да. Анан ошондо асманга, күнгө теңеп атпайбы? Тиги Кыргыздын каганынчы. Сен ушинтип күнүбүз болуп калдың. Биз сага ишенебиз, сага таянабыз. Сен ушундай бизди эзип келген уйгур каганатын талкаладың. Бизди буга чейин күн көрсөтпөй, жыл сайын салык алып,
ушинтип кыйнап келди эле. Сен куткардың. Ошолордун бир бөлүгү Пантегин дегендин жетекчилиги менен Чыгыш Түркстанга качып келип, өзүнчө князьдыктарды түзүп алды майда. Эки империянын ортосунда тикенек пайда болду. Сиздин империя менен менин империямдын ортосунда тикенек пайда болду. Ошол тикенекти жулуп салыш сенин гана колуңдан келет дейт. Түп тамыры менен жулуп салыш сенин да колуңдан келет. Сиздин катыңызды алып, мен эртең менен тамак ичпей эле тоюп калдым дейт. Ушунчалык кубанып, тим эле берметтей алтындай болгон сөздөрүңдү окуп алып, мен ушунчалык кубандым дейт. Бул улуу кыргыз императордун императорго жазган каты гана ушундай болот. А жөн эле жүргөн бир эле кичинекей мамлекетке жаза бербейт. Жаза бербейт. Бул бир эле далил. Бир эле далил. Анан ошол каттардын мааниси абдан чоң. Кандай мону ким тапты ошол кат? Ошону эле ошо жанагы кызматташтыктын эсебинен эле, жанагындай эле дипломатиялык байланыштардын эсебинен. Анан бир жерден жанагы Чыгыш Түркстандагы биздин кыргыздардын арасында билимдүү адистер бар да, жана Макелек Өмүрбаева окшогон. Мына ошолор таап, анан кийин досконально ал жерде мына менин үйүмдө бар Ханзу кыргыздарынын тарыхы деген эң чоң Манас эпосундай болгон китеп бар. Мына ошондо ошол каттардын баары оригиналы турат, котормосу турат. Примерно бир 800 бет ал китепчи. 800 бет. Биз ошондо бизге керектүү жерлердин баарын киргизип атабыз. Анан эми жанагы жети кылымга дагы узарды деп атпайсызбы? Ал азыр айтып атат, котормун үстүндө жүрүп атат дейт. Анан ал которулуп чыкса дагы до биздеги маалыматтар, жанагы актай барактардын баары толот. Анан муну бизди кээде мындай кеч күн демессиңер, тиги тиякта айтып атса, бул биякта айтып атса, ошону окуу китебине киргизбейсиңер. Силер ушундай билимиңер тайкы дегендей сын пикирлерди бизге көп айтышат. Анан окуу китептерин жазуу бул өтө жооптуу нерсе. Туура эмес, такталбаган аргументти, такталбаган маалыматты анан киргизип койсоң, эртеси күнү эртең уят болосуң. Уят болосуң. Анан жанагы биздин патриот тырмакчанын ичине деп коелучу. Эми балким чын эле патриоттор дүйнөнүн эли Кыргызстан тараган дегенди көп айтат, ушу Борбордук Азиядагы полководец кыйын адамдардын баары эле кыргыз болгон деген маалыматты айтат. Шолберт деген картасын чийип койгон турбайбы эти Европадан баштап тиги Тынч океанга чейин кыргыздардын империясы болгон экен. Аны эмне үчүн картаны киргизбейсиңер бияка дейт. Ал такталбагандан кийин аны киргизгенге акың да жок да. Акың да жок да. Убагында Эйфария менен Чыңгызхан кыргыз болгон, Темирлан кыргыз болгон, Атилла кыргыз болгон деп жазып жиберип, профессионал окумуштуулар тарабынан сынга кабылганбыз. Манас эпосу боюнча дагы ал жерде мифология эме көп да. Ошолордо дагы бери жагын эметип, Манас эми кыргыздын баары эле ишенгибиз келет. Бул Манас бул тирүү адам болгон, прототип болгон. Бирок бир мезгилде Манас тиги Барсбектин замандашы болгон экен деп жазып жиберип, Барсбек Кагандынчы, бул 7-8 кылым. Деп анан сынга кабылганбыз. Ой, уят эмеспи? Силер деген тарыхчысыңар да, тарыхый билим алгансыңар да, анан тиги мифологияны тарыхка киргизгенге кандай акыңар бар? Каякта аргумент, каякта факт дегенде кокуй деп анан кийинки изданияларда кайра алганга туура келип атпайбы? Анан патриот тарыхчылар, Санжараны жакшы билгендер, анан тарыхты изилдөөгө далалат кылгандар элибиздин арасынан көп эле чыгып атат азыркы мезгилде. Аларды осуждать этүүгө болбойт. Ошолордун канчалык көп материал болсо, кыргыз тарыхын ошончолук тактаганга, канчалык көп полемика, талаш тартыш болсо, талаштан тактык жаралат дейт. Жаралып кете берет. Биз могундай китептердин баарын жазып коюп эле кыргыз тарыхын бүтүрүп койдук дегенден алыспыз аябай. Бул алгачкы эле кадамдар. Улам жаңы булактар, улам жаңы көз караштар чыга берет.
улам жаңы далилдер чыга берет. Ошонун баарын иргеп, электен бир нече жолу өткөрүп отуруп, анан кийин окуу процессине киргизиш керек. Бул чыгарылыш Art Blast компаниялар тобунун колдоосу менен ишке ашырылды. Алар үчүн кыргыз маданий мурасын жайылтуу абдан маанилүү. Алардын жардамы менен сиз бул видеону көрүп жатасыз. Art Blast, чоң рахмат. Агай, мен бир подписчигим бар, сурайт. Эмне үчүн ошо 11 кытайлык жазмалары, каттар мектеп китебине киргизбей атабыз? Керектүү жерлерин киргизип атабыз. Мен дагы жеке эле жанагы 11 кат эмес, 11 кат өзүнчө брошюра болуп чыкты. Аны кызыккандар китепканада жакшы эле тираж менен чыккан. Китепканадан алып окуса болот. Мен деле эртең менен кармалап туруп ала келсем болмок экен. Брошюра болуп өзүнчө чыккан. А керектүү жерлерин бул эме атарында тиги разделдерге ылайык келген жерлерин ошол киргизип атабыз. Бул өзү негизи каттар баягы Улуу Кыргыз дөөлөтү түзүлгөндөн кийин жана сен сурап атпайсыңбы кандайча алып калдың деп. Биздин тиги алып сол жеке эле кол башчы болбостон, Улуу Кыргыз дөөлөтүн түзүүдө чоң эмгек сиңирген кол башчы болбостон, бул дипломат, элчи да болгон. Ошол 1842 жылы эмеге барат, императордун кабылдоосуна барат. Мамилени жакшыртыш үчүн Кыргыздын Каганы тиги принцесса, тиги Кытайдын принцессасы Уйгур Каганын аялы болгон да, Техай деген. Ошол экени атайы отряд менен курчатып, анан өзүнүн төркүнүнө жеткизип кой деп тапшырма берет эмеспи. Анан ал чакан отряд аны баягы бияктан качып жүргөн уйгурлар тосуп алып бир ханы, майда хандыктар да болгон да, анан аны талкалап, отрядды талкалап, Техаева өзү үйлөнүп алып атпайбы. Анан ким барат? Алып барат, бирок аны айтпайт кытайлар. Тиги колго түшүрүп алыптыр. Билет, жакшы эле, прекрасно билет. Аны иштеш керек, аларды жазалаш керек дегенди мынтип коюш керек. Аны ошондо тиги алып солду дейт. Кореядан келген дипломаттын өйдө жагына отургузду деп атпайбы, сыйлап. Төргө отургузду дейт, кыргызча айтканда. Ошол байланыштар. А киши 3 жолу барган экен. Тиги эмеге дипломатиялык мамиле ошондо түзүлгөн. Анан бөлөк миссиялар да болгон да, бөлөк кишилер да болгон. Ошолор аркылуу каттар улам Кытайдан Кыргыз Каганына, Кыргыз Каганынан Кытайга жөнөп турган. Бирок тилекке каршы Кыргыз Каганынын жооптору табылган жок да. Жооптору кандай жанагындай тим эле элпилдеп, желпилдеп, асманга, айга теңеп, күнгө теңеп аткан каттарына Кыргыз Каганы кандай жооп берди экен деген. Бирок бир жеринен жооп бербей койгону азыркы деле саясатка абдан жакшы. Тиги жана тикенекти жулуп сал, таптакыр жок кыл, бул сенин гана колуңан келет дегенде, ошол мондай мындай болжолду жообу же бир жерден окудумбу, Кыргыз Каганы ушундай жооп берген экен да. Ооба, бир мезгилде ушундай карама каршылык болгон. Уйгур Кагандыгын элди эзип жиберген Борбордук Азиянын эли. Ошондо кыргызстандыкы болгону 30 000 аскер экен өзүнүк. Анан жанагы кыштым элдер, булар дагы уйгурлардан аябай көп жапа чегип кетип, анан Кыргыз Каганына кайрылыптыр да. Эптеп, о уйгурлардын эзисинен куткарсаң болот эле, сенин гана колуңан келет. Биз аскер топтоп берели деп 70 000 аскерди кыштым элдер чогултуп берет. Ошондо 100 000 болуп атпайбы? Көрдүңбү? Ошол жакта жашаган элдердин Кыргыз Каганына болгон чоң ишенимин ушундан көрсөк болот. Анан кийин Уйгур Каганына ультиматум коюп атпай, жакындап келип туруп 100 000 аскер мененчи. Ультиматум коюп атат, балык ордо балыкта турган экен да, Монголиянын түндүгүндө.
Анан ошол тиги ультиматум коюп атат да сенин күнүң бүттү, согуша турган болсоң ачык чыккының. Болбосо менин жолумду тоспой кеткиниң деп. Кытай дубалындай болгон дубал менен ордосун 3 катар курчап алган экен дейт. Тоотпойт. Анан чабуулга өтүп келип анан талкалап атпайбы? Талкалап атат. Мына ошентип анан уйгур каганатынын ордуна кыргыз каганаты пайда болуп, анан өкүм сүрүп атат. Мына мен жанагы сага четин көрсөтүп калдым видео лекцияларда. Ооба. Мен ушул улуу кыргыз каганатына ар бири 20 мүнөттөн 5-6 лекция арнадым. Ошол Енисейдеги кыргыз каганатынын саясий түзүлүшү, эл аралык мамилелери, экономикасы, кыргыз каганатынын экономикасы, кыргыз каганатынын этникалык байланыштары, коңшу элдер менен байланышы, кыргыз каганатынын маданияты деп эметтик. Анан кийин биз жакшы Енисейлик кыргыздардын тарыхын изилдеп жүргөн Кылыч Осмонов деген бар. Тарыхчы. Ученый степень жок. Бирок Енисейлик кыргыздарды абдан жакшы изилдейт. Мен бир 2 китебине жоопту редактор болгон. Анан кийин экөөбүз биргелешип «История и культура енисейских кыргызов» деген монография жаздык. Былтыр эле чыкты ошол монография. Анан ошондо Енисейлик кыргыздардын тарыхын колдон келишинче чагылдырдык. Тилекке каршы эле биз жанагы өзүбүздүн монографияны, анан жогорку окуу жайлар үчүн китептерди өзүбүздүн каражатка чыгарып атпайбызбы? Анан биздин каражатыбыз мугалимдин каражаты эмнеге жетет? Эң кыйын мактансак 1000 тираж менен чыгара алабыз да. А болбосо мамлекеттен каражат бөлүнсө, жана сен айтып аткан каттарды да жайнатып чыгарса болот. Жанагы Ханзу жазмаларындагы кыргыз тарыхы деген 800 барактык китепти эмне үчүн тиражировать этип койгонго болбосун? Ооба. Мен Кытайга ошо Макеле Өмүрбай аркылуу бирди алгам эптеп. Менин немемде турат, мен күнүгө ачып карап койгон. Ал жерде достоверный материалдар жана котормолор. Кытай архив булагындагы котормолор ошол китепте жазылган. Урматтуу достор, менден чоң сураныч. Биздин каналга катталыңыздар жана лайк басып, комментарий калтырууну унутпаңыздар. Бул биз үчүн эң чоң жардам. Чоң рахмат. Агай, ошол улуу кыргыз каганат дагы сөз бүтүрөлү. Акыркы суроо бар. Азыр кошуналар, интернетте аябай көп киши айтат, кыргыз каганаты жок болгон. Бул жоң гана миф. Кыргыз Енисей кыргыздарга бүгүнкү Чаншанда жашаган кыргыздар эч кандай тиешеси жок сүйлөгөндөр көп. Ооба. Демек, алар союз идеологиясынын колдоочусу болуп турбайбы? Ооба. Турабы? Бул эми могу Кыргызстанда дагы жакшы тарыхчылар бар. Бизди окуткан тарыхчылар бар. Коомдогуроолу бир топ тарыхчыларыбыз бар, агайлар бар, эжелер бар. Кыргызстандагы тарыхчылардын мен айтат элем бир 98% улуу кыргыз дөөлөтүн колдойт, ошону изилдегенге, ошону окутканга, ошол жөнүндөгү ойлорду, идеяларды элдин аң сезимине киргизгенге, коңшуларга таанытканга эл аралык алкакта аракет кылат. Баары тең. Анан бир 2% бар. 2% бар. Бул Тянь-Шанды кыргыздар менен Енисейлик кыргыздардын эч кандай байланышы болгон эмес. Силер эмнени эле жазып атасыңар, эмнени эле окутуп атасыңар, андай болгон эмес да деп жүргөн кесиптештерибиз бар. Эми ар кимдин өзүнүн ойлорунда алар дагы мындай кичине обосновать эткенге аракет кылышат, жазышат, макалаларды жазышат, интервьюларды беришет. Бирок алар эң эле азчылыкты түзөт. Алардын пикирин да сыйлаш керек. Алардын пикирин дагы
угуш керек. Бирок басымдуу тарыхый булактар ошол 9-кылымдан анан 12 кылымга чейин кыргыз мамлекеттүүлүгү сакталып келгендигин жазабыз. Чыңгыз хандын чабуулуна чейин ошонун ичинен 80 жылдан ашык убакыт кыргыздардын жылдызы жанып, мына Бутанаев, Худяков деген орустун, Россиянын окумуштуулары жазып атпайбы? Бизде деле толуп аткан. Мына мен колума ала элекмин, Атыгай Арзыматов агайдын кызы дагы тарых илимдеринин доктору, университетте иштейт. Ошол атасынын убагында чыкпай калган китебин кичинекей тиражмен чыккан, жаңыдан чыгарып, мына ошол жерде. Анан Асанбек Абдыкалыковдун китеби дагы академический кылымдан аз санда чыккан, муну да көбөйтсө болот. Булар кыйын да. Анан азыркы муундагы дагы Енисей кыргыздардын тарыхын жазып аткан окумуштууларыбыз бар. Бул тарыхый чындык, улуу кыргыз каганаты болгондугун эртедир кечтир сөзсүз түрдө эл аралык коомчулук тарабынан да кабыл алынат. Агай, демек, эгер биринчи президентибиз болгондо ООН эл аралык расмий деңгээлде ошол кыргыз мамлекеттигине 2200 жылдык болгонуна туура болот деп кол коюп, демек ошол деңгээлде эгер алар макул болсо, Енисейде жашаган кыргыздар, азыркы Чаншада жашаган кыргыздар бир эл дегенин билдирет, туурабы? Бул далилденди да. Муну жанагы окумуштуулардын баары тең. Падышачылык Россиянын мезгилиндеги ушул Аристов, Бичурин, Малов, ушулардын баары тең далилдеп эле жазган да. Анан жанагы саясатка байланыштуу ушуну түрткөнбүз да өзүбүздүн тарыхыбызды өзүбүз түртүп, анын башында дагы республиканын жетекчилери туруп калып, республиканын жетекчилерин да күнөөлөбөш керек. Анткени ошол кездеги саясат ошондой болгон да. Саясат, идеология ошондой болгон. Аргасыз болгон биздин жетекчилер дагы ошол жактын көрсөтмөсү менен иштегенге. Азыр болсо, сиз билесиз да, заманбап жашоодо көбүнчөсү телефон карап, ар кандай видеолор, сүрөттөр карап маалымат издейт. Демек, азыркы китептерибиз дагы заманбап болуш керек. Ооба. Көбүрөөк сүрөттөр салыш керек, көбүрөөк видео салыш керек. Балким QR код аркылуу. Сүрөттөр туура сөз болсо, көбүнчөсү, мисалы, Барсбек Каганыбызды бир образцовый сүрөтү бар. Ооба. Ошол ким көрсө сразу тааныйт, бул Барсбек Каган деген. Бул дагы китептин өзгөчө бир бөлүгү да. Ошол азыр мен колумда ар кандай сүрөттөр турат, оригинальный сүрөттөр. Ошол, мисалы, Барсбек Каганын биринчи тиражда болгон сүрөтү, туурабы? Могу кичинекей экен, Могунча. Могун. Бул сүрөттөрдү ким тарткан, могу маселе кандай болгон, биринчи тиражда чыгарганда прообразтары, анын жүзү, формасын, кандай процесс болгон, агай? Жакшы. Бул окуу китептерин иллюстрациялар менен жабдуу бул чоң талаптардын бири да. Иллюстрациясы болбосо, жанагы академический китептерге окшоп окуучулар анан жөнөкөй эл кабыл албайт. Анан мына педагогдордун изилдөөсү боюнча, тиги укканы боюнча билимдин 30% алат экен, дагы 70% зрительный көрүү менен билим алат турбайбы? Ошондуктан көркөмдөө деген аябай чоң маселе да. Бул жагынан алганда бизге жакшы болгон убагында ошол 2000-жылдын башталышында Кыргызстанда художниктер жакшы билет. Рысбек Исаков деген таланттуу сүрөтчү болгон. Бул убагында полиграфисттерди дагы аз эле жерде даярдашкан.
Москвада, анан Киевде дагы ушу полиграфисттердин окуусу бар экен. Ошол жерде книжное оформление деген адистик алып келген жигит экен бул. Анан ошо менен жолугуп калып, анан ушу 5-класска чыккан китептерди анан көркөмдөө жагы, ар бир китептин художниги болот Ооба. негизи. Ооба. Художниги болот, анан ошого тапшырылат. Анан ошо художниги ушу көркөмдөп чыгат. Анан ошол киши бизге чоң жардам берди. Ал кезекте жана интернет да жок болчу. Мисалы мына Шеботси Ачижан деп атпайбы? Ооба. Так, эң алгачкы эмелердин бири да бул. Барсбекке чейин кыргыз Енисейлик кыргыздарды бийлеген адам ушул болгон. Барсбекке чейин. Даже маалымат бар. Тиги Кытайда Кытай булактарында жазылып калган бул жөнүндөчү. Шеботси Ачижан Енисейлик кыргыздарды ошол 6-7 кылымда бириктирген. Ага чейин дагы 3 бөлүктөн турган кыргыздар. Амби бей, Хеси бей, Азиче бей деп Кытай булактарында жазылып калыптыр. Ошол ысымдарчы. Анан ошолордун бийликтерин бириктирген ушу киши болгон экен. Бириктирген. Анан маалымат бар, бийликти Барсбекке ушул өткөрүп бериши мүмкүн убагында депчи. Убагында. Анан ошо жана сенин сөзүңө байланыштуу. Тарых инсандарсыз бул жарым-жартылай тарых болуп калат экен да. Могу советтик тарыхнамада бизде мындай болчу. Бизди мындай деп окуткан. Тарыхты жазай турган эл массасы биринчи орунда турат дечи. Эл массасы. Экинчи орунда таптар турат деген. Жанагы кул ээлечү, кул, феодал, крепостной дыйкан, буржуазия, капиталист, социализм мезгилинде жумушчу табы, дыйкандар табы экинчи орунда турат тарыхты жазууда. Үчүнчү орунда партия турат дечи. Партия тарыхты жазайт. Төртүнчү орунда бар анан жеке адам тарыхты жазайт деп ушундай концепция бар болчу. Жеке адамды төртүнчү орунга койгон. Анан дүйнөлүк тарых көрсөттү да, тажрыйба. Керек болсо жеке адам биринчи орунда турат экен да тарыхты жазууда. Азыркы мезгилде көрсөтүп атпайбы? Жеке адамдар тагдырды, империялардын тагдырын чечип коюп атпайбы? Согушту болтуруу токтотуп коюу жеке адамдардан байланыштуу болуп атпайбы? Азыркы мезгилде деле, туурабы? Ошол жеке адамдардын ролун көрсөтүү мына биздин тарых жазуудагы, бизди окутуудагы концепциясынын негизин ошол түзүп калды. Жеке адамдардын тарыхтагы ролун көрсөтүш керек болуп атат. Көрдүңбү? Ошого байланыштуу биз жеке адамдарды алып чыгууга аракет кылып атабыз. Мына жанагы эң алгачкы тарыхта изи калган Барсбек деп жүрбөйбүзбү? Мына мен айтып атам, мына андан улуу Шеботси Ачижан, синологдор менен сүйлөшсөк, бул Шаабокой Арслан деп аталган болуш керек. Бул Шаабокой Арслан, же Арстан. Ал кезекте ошол күчтүү аттарын койчу турбайбы? Барсбек, Барстын атынан коюлуп атат, Бул Шеботси Арстан, Арстандын атынан коюлуп атат. Ушундай күчтүү эмелердин атынан, ошондой традиция. Арстандардын доору деп атпайбы жанагы кимдин? Сактардын доорунчу. Татем сыяктуу да болуп, ошол стиль. Мына ошол өткөн да бияка дагы. Алар биздин ата бабалар да. Ошол сактар, хундар, усундар баарыбыз эле ушу Борбордук Азиядагы элдердин ата бабалары. Анын ичинен кыргыздардын ата бабалары. Өзүбүзгө эле ыйгарып жибергенде болбойт. Сактар биздики эле деп элечи. Усундар биздики эле, хундар биздики эле, юэжилер биздики эле дей берген болбойт. Борбордук Азия бир казан. Этностордун казаны кайнап эмете берген, аралаша берген. Анан инсандарды баланча болгон деп эле атын атап койсоң, ал окуучуларга көп таасир бербейт. Сүрөтүн тарттырып койсоң, анда деп кабыл алат. Ошол Ырысбек Исаков
200 insandын сүрөтүн тартып берди бизге. Ошону мындай деталь менен айтып берсеңиз, мисалы Барсбек аганын биринчи сүрөтү бул биринчи президентибизге окшогон сүрөтү болчу, биринчи. Алда туура. Анткени кимдин заманы Аскар Акаевдин заманы болуп турган 15 жыл. Идеология дагы баш ийбеске аргасы жок. Анткени Барсбектин урпактары ким экенин билбейбиз конкретно. Ошондуктан ушундай тартылган туура. Ошол бул өзү ошол тиги Ырысбек Исаковдун өзүнүн фантазиясы. Анан кийинки 18-19 кылымдардагы инсандарыбызды ошол Ырысбек Исаков айткан, бизди окутканда словесный портрет деген болот деди. Словесный портрет. 7 муунга чейин адамдар өзүнүн чертесин, генетикалык чертесин өзгөртпөйт. Өңү сары болушу мүмкүн, кара болушу мүмкүн, бирок жаак түзүлүшү, бет түзүлүшү, көз түзүлүшү бирдей болот деп тиги ал мондай туш менен тарткан жигит эле. Тиги сыяны кантип эле сыя челекке тушту алып туруп эле, кагазды алып туруп эле, анан кийин тиги бизге айтчы, ошонун урпактары болсо, минимум 3 сурат алып келгиле, канчалык көп болсо ошончолук жакшы болот деп, анан кийин алып келип берсең, ошол эмеси, мисалы тиги кимдикин тарттырдык, Тайлак Баатырдыкын. Ошо Нарынга издеп барып, ошонун урпактарынын бирөө бар деп айтышты, тиги автобазада иштейт депчи. Анан барсак чын эле мындай кең далуулуу, узун бойлуу жигит экен. Ай, сен Тайлак Баатырдын урпагысың. Ооба, баланча атам болот. Анан дагы ким бар десек, дагы бар урпактарынан. Сүрөттөрүнөн бербейсиң, фото сүрөттөрүнөн. Атаңардын эмесин, келбетин калыбына келтирели десек, анан сүйүндү. Анан алып келип берди, Ырысбекке алып келдик, ал чиет, бет түзүлүшү момундай экен булардыкы, көз түзүлүшү момундай экен, оозтору момундай экен, кулагы мындай деп эле. Бул словесный портрет тартууну ошол Киевден үйрөнүп келген жигит экен. Мисалы, могу Дөөлөс Батырды ошондой жол менен болгон. Ошондой жол менен эле бул сарбагычтардын, азыркы сарбагычтардын атасы да Дөөлөс бакты сарбагычтардын атасы, Орозбакты бир тууганы Бугулардын атасы. Ооба. Экөө бир тууган. Анан изилдеп жүрүп эле мунун прямой урпактарынан чындап келгенде тааныган кишилер болот. Кайып Оторбаев деген академик болгон. Анан ошонун сүрөтүн жактырды. Ушунда образ бар экен ушу кишиде. Мен ушуну тартамын деп, ошону эле эметип. Мына бул багыштар. Көкүн бийдики. Ошол багыштардын урпактары бул Кыргызстандагы чоң уруу бул. Анан прямой урпактары мен дегендер болду. Ошолордун бир 2 сүрөтүн алып туруп, анан Ырысбек Исаков, анан ошол кечтеги кийимдин формасын ал жакшы билген, анан тартып койду. Анан кызыктуусу, мен мына эмеге, мектептерге көп барып жүрбөймүнбү? Ушулардын баарын чоңойтуп туруп, коридорго илип койгон. Ооба, ушундай. Эл кабыл алды. Мен даже Ошко өзбек мектебине барсам, коридордо биздин бир 50дей ушундай учебниктеги аталарыбыздын сүрөтүн портрет кылып илип коюптур. Карачы, эл кабыл алды ушуну. Бул өзгөчө чоң жумуш. Ооба, эл кабыл алды, ушундай элестетип калды. Тагай би атабыз ушундай болгон турбайбы? Ажы би атабыз ушундай болгон турбайбы? Алымбек Датканыкын тартып атканда Курманжан энебиздин сүрөтү тартылып калган экен, Алымбек Датканыкы жок. Ошон үчүн ошол Алымбек Датканын урпактары менен мен байланыштамын жакшы. Бир кызы ошол дарга касылган Камчыбектин урпагы, Турсунай Өмүрзакова деген. Менин аспирантым, докторантым болот да. 1-2 жыл мурун докторский коргоду. Анан ошол аркылуу, ай, силер ошо атаңардын сүрөтүн жаратпайлыбы деп эметсем, эмне кылыш керек? Давай ушул туугандарыңдын сүрөтүн алып келчи дедик. Анан 3-4 сүрөт алып келди ушуларды. Анан мына Алымбек Датканын эмеси тартылып калды. Бул бардык жерде кабыл алынды. Кандай мероприятие болбосун ошону жазат. Даже скульптурасын жазып атканда ушул сүрөткө таянат. Анткени ал урпагынан алынган, урпактарынан алынган. Бул солтолорду мына Черик Чиби деген, жок, бул Черик Чиби сарбагычтардан болот. Ооба, Кочкордо мунун урпактары жашайт.
Çerikçinin urpактары. Кочкордо жанагы Кумдөбө деген жер бар го. Ооба. Тиги жанагы эменин жанында Шамшыга жакын жерде Кумдөбө деген белгилүү айыл бар. Кырк чоронун күмбөзү деген ошол жерде. Ошол жерде урпактарына барып ошол экени сүрөттөрүн алып эметкенбиз. Байкуш Рысбек Исаков өтө чоң эмгек сиңирип, өтө чоң эмгек сиңирип, анан ооруга чалдыгып калып эле жашыраак эле өтүп кетти. Анын жанагы туш менен тарткан могу сүрөттөрү ушунчалык оригинальный эле. Туш менен тарткан. Кийинчерээк художниктер менен сүйлөшсөк, туш менен эмес, компьютер менен Ооба. тартып калышыптыр. Ал Графический сайын, көп жакшы болбой калат экен. Ооба. Көп. Колу менен башкача болот. Эмнегедир кол менен мындай табигый. Ооба. Мына боолеки мисалы Хайду хан. Хайду деген ушул хан деген бул эмеде хан көтөрүлүп 1269-жылы таласта хан көтөрүлүп, андан кийин өзүнүн ордосун ушул Бишкектин жанында Каражыгаш деген жерге көчүрүп келген да. Хайду. Бул Чингизит. Анан ушундай кылып сүрөт тартты, ал кишинин сүрөтү сакталбай калыптыр. Бер жактагы Угедей беркилердин сүрөттөрү бар. Чагатай, Угедей дегендердин. Анан сын айтылды бизге. Жанагы Европадан барган саякатчы Хайду менен жолукканда сүрөттөп жазыптыр. Эгинде гана 5-6 кылы бар экен. Силер монтип сакал жасап коюптурсуңар. Бул реалдуулукка туура келбей атпайбы деп. Эмес материал көрсөттү да бизге. Анан кой деп анан кийин барып анан кийинкисинде бул сакалдарын 5-6 эле сакал кылып Хайдунун сүрөтү эч жерде жок сүрөтү. Анан Хайдуну. Бул тиги кимди? Садук Бурахан, бул Карахан мамлекетин негиздеген, династиясын негиздеген, ислам динин биринчи кабыл алган, анан ушуну дагы ошол Рысбек Исаков тарткан, ислам динин кабыл алгандыгына байланыштуу тигинтип чалма сыяктуу башына эметип койгон. Лилин бул мисалы хундардын эмеси, кол башчысы колго түшүп калганда. Хундарга колго түшүп калат, Кытайдын полководеци. Анан ал колго түшөрү менен эле тияктагы үй бүлөсүн кырып салыптыр да, император. Колго чыккынчынын балдарысыңар деп эле. Анан бул хундарга кызмат кылып, анан хундун падышасы Энисейлик кыргыздарды башкарсын деп ошол жака жөнөткөн экен. Кыйын баатыр болгон, Кыйын баатыр болгон экен. Муну Алмамбеттин образы деп айтышат. Прототип болгон деген божомол бар. Агай, сиздин дагы образыңыз китепте бар. Аны өзөлү. Бирок мен билем, бул сиз аны сураган жоксуз, бирок сүрөтчү өзү эле Алп Солдун сүрөтү сиздин прообраз алып, ошо капталдан алып ошо тартып койгон экен. Алп Сол. Ормон хандын да сүрөтү жок болчу. Муну да тарттырдык. Жарбаң баатырдын сүрөтүн тарттырдык. Ормон хандын ошондой эле жолу менен болду, Ошондой эле жол менен. Мунун сүрөтү сакталбаптыр да бул кишинин. Анан Шабдан баатырдын өзүнүн сүрөтү бар. Алымбек Татканыкы бул. Кубат бийдикин ошол Исаков тартты. Тагай бийдикин ошол киши тартты. Анан о кийинкилерден сенде бар турбайбы? Канат хандын сүрөтүн издеп жүргөнбүз биз таппай. Канат хандыкында болжолду кылып ошол киши тарткан. Анан кийин сен сүрөтүн тапкан экенсиң, эми ошону реставрация кылып туруп, китепке ошол Канат хандын 16-жылдагы көтөрүштүн башчысы. Муну Савырат Токуров айтчы. Бул киши орустардын колуна түрмөдө жатып калган экен. Падышачылык мезгилде деле түрмөгө түшкөндөрдү Алматыда камап салган тартат дейт, тартат. Бет маңдайынан тартат, капталынан тартат. Алматыдан атылган да бул киши, Верныйдан. Ошол жактан издегилечи деп эле айтып калчы. Көрсө бул киши ушул сүрөтү бар экен да, мурун ошол болуштар менен кошо түшкөн сүрөтү бар экен. Бир видео кылгам ушул сүрөткө арналган. Аябай кызыктуу экен. Мына ушул белгилүү адамдардын бири ушул. Демек, акырындап бул дагы өзгөрүүнүн жолунда, Келатат. Такталуунун жолунда. Анан мурдагы биздин кубанганыбыз эл кабыл алып ошол сүрөттөрдү ушундай деп элестетип, ал тургай мына кыргыз маркасы. О сүрөттөрүн чыгарып, эл аралык алкакка таратып атпайбы, почта аркылуу. Кыргыз маркасы. Мына ушул турат да. Мындан бөлөк инсандардын да көбүнүн
сүрөттөр уже маркага айланып калды. Дегенде чыгарган бул ошо жана 2200 жылдыкка карата чыккан маркалар, почтовый маркалар. Агай, ошол 200 сүрөттөрдү тартканга канча убакыт кетти? Бул китептердин жазышы деле өзү бир 3-4 жылга созулду да. Ошол мезгилде эле ошол Параллельно тарткан. параллельно эле ал художникке деле эч ким акчаны деле жартылып төлөп берген жок. Биз кийинчерээк өзүбүз барып эле бир 500 сом, 1000 сом, аягында 200 сом эле берип калганбыз бир кишинин сүрөтүн тарттырганга. Аягында байкуш, ой агай, акча бербей эле коюңузчу, эми ата бабалардын арбагы ыраазы болсун, мен жөн эле тартып берейин деп эле тартып калган. Өзү ак көңүл, жакшы жигит болчу. Жакшы киши экен. Могу центральный мечиттин жанында болчу үйү. Ошол жерге папкени көтөрүп алып эле бара берчүмүн мен. Ушун Ырысбек муну тартып бер деп эле байкуш. Анан Элбек жок дебеген. Кайсы болсо эле, дай деп эле отуруп эле анан эле жанагы урпактардын сүрөттөрүн ала коюп эле, мындай турбайбы, мындай турбайбы, мындай турбайбы деп эле тартып коюп. Аябай чоң. Өтө чоң таланттай. Тим эле каза болуп калды дегенде баарыбыз тең ушунчалык кейибедикпи? Канча болду уже Бир каза болгонуна? 5-6 жыл болуп калды. 5 жыл. Бирок бир баласы ушу оформление менен иштеп жүрөт. Элнур деген баласы. Сон анын эмгеги аты дагы эсинде калсын. Биздин бул подкастта дагы анын жумушу аябай чоң, биз көрөт атпайбызбы? Рысбек Исаков деген белгилүү художниктердин арасында белгилүү, таланты менен белгилүү, анан адамкерчилиги менен белгилүү жигит болгон бул. Өзү Таластан жери. Таластык жигит. Агай, дагы бир маселе. Мисалы биз азыр улуу кыргыз каганат боюнча сөз болду. Кийинки тарыхыбыз бул орто кылымдагы же заманбап тарыхыбыз да. Мисалы дагы бир кызыктуу инсан бар, Пулатхан. Ооба. Бирөөлөр айтат, Кокон хандыгы бул бир гана өзбек тарыхы деп туруп. Бирок карасак, Какан хан бүт военно-политическая элитасы кыргыз урусунан болуп турбайбы? Кыпчак орусу турат. Пулатхан болсо акыркы хан өзү кыргыз турабы? Демек бул өзбек тарыхына тиешелүү гана эмес. Бул биздин тарыхыбыз дагы турабы? Бул дагы кыргыз тарыхыбыздын бир баракчасы деп айтса болот, турабы? Анда барбы? Кокон хандыгы мына тарыхый маалымат боюнча, так эле маалымат боюнча 1709-10 жылдары Шахрук бий тарабынан, бул Миң уруусу деп атпайбы? Миңдер деп коет. Бул көбүнчө тиги өзбектерге жакыныраак да. Ошол Алтын бешик деген уламышты кийин мына тарыхчылар эметет, тиги ойлоп табылган уламыш дейт, бийликти бекемдеш үчүн Бабурдун тукумубуз дешип, анан өзүнүн бийлигин мыйзамдаштырган династия болгон деп атпайбы? Анан 1876 жылга чейин 1,5 кылымдан ашык, 2 кылымга жакын жашады Кокон хандыгы. Борбордук Азиядагы жанагы Бухара Хива хандыгы менен катар Бухара хандыгынан бөлүнүп чыккан, дегенде тиги Коджент азыркы Лейлек тараптан бөлүнүп чыгып, анан Кокон деген дегенде Кокон шаары болгон эмес экен, кийин курулуптур бул Кокон шаарычы. Анан ошондун атынан Кокон хандыгы деген ат менен туруп калды. Анан тарыхчылардын арасында дагы бул окуу китептерин жазууда, программабызда 2 ача пикир бар. 2 ача пикир бар да. Бирөөндө богуреки биздин госстандарт, мамлекеттик стандарт программабызда мындай деген тема бар. Кыргыз элинин Кокон хандыгына каршы күрөшү деген. Кокон хандыгына күрөшү. Анан суроо туулат да. Мына сен айтып атпайсыңбы? Бул кыргыз элинин өкүлдөрү башкарган турбайбы депчи. Анан суроо туулат да. Эмне үчүн мамлекеттик стандартта, мамлекеттик программада кыргыз элинин Кокон хандыгынын эзүүсүнө каршы күрөшүү деген тема турат дагы.
алдында ошол материал жазылган. Официалдуу китептерибизде, окуу китептерибизде ушул программа боюнча жазабыз. Кыргыз элинин Кокон хандыгына кириш. Биз таппайбыз. Ошол Кокон хандыгында кыргыздын өкүлдөрү дагы чоң роль ойногон. Ошол эле мезгилде айтабыз, 1760-жылдары Кокон хандыгы адегенде кыргыз төбөлдөрү менен өнөктөш болсо, кийинчерээк алар менен каршылашып, алардын ээликтерин өздөрүнө баш ийдире баштаган. Тиги кыргыздардын, түштүктөгү кыргыздарды, бу Аксыдагы, Таластагы кыргыздарды бийлеген Кубат бий деген болгон. Кубат бий. Ошол Кубат бий менен Кокон хандыгында тирешүү башталат. Адегенде кыргыз Акбото бий, тиги Шахрук бийдин өнөктөшү болуп, ошол ээликти чыңдаганга жардам берет. Анан ал тургай муну эмени эметели деп, союзду чыңдайлы деп кызын берип атат. Анда көп айыл алган экен да кишилер. Ал тиги ким болсо, Акбото болсо өзүнүн кызын тиги Рахим бей деп, тиги Шахруктун баласына берип атат. Куда өтмө. Бирөөнүн кыз алышып атат. Ошентип турат дагы, анан бийлиги бекемделип калганда эле Акбото бийди өлтүрүп салып атат. Кыргызды өлтүрүп салып атат. Анан тиги тирешүү Кубат бий менен башталат. Кубат бий менен жүргөндө дагы Кокон хандыгы акырын эметип отуруп, акыры Кубат бийди өлтүрөт, анын ээлигин басып алат. Ажы бий, бул жана Алымбек таткалардын чоң аталары. 200 миң адам караган дейт бул кишиге. Кокон хандыгы кызып келгенде бул Кытайга кошулгусу келет, кат жазат. Жанагы Ханзу жазмаларындагы кыргыздардын тарыхы деген менде чоң китеп турбайбы? Жазган каты бар ошол. Ажы бийдин эмеси, мага ушунча 200 миңдей адам баш ийет. Эгерде император кабыл алсаңыз, биз сиздин канатыңыздын астына кирели деген каты бар. Бирок кийинчерээк андан баш тартып, кайра Кокон хандыгы менен ымала түзүп, эметип, бирок каршылашып, тил табышпай, бири-бири менен тирешет дагы. Бир ошту тигилер Кокондуктар басып ала коюп, кайра Ажы бий аны бошотуп, өзгөндү бошотуп, ушундай тирешүүлөр болот да, аягында Ажы бийди өлтүрүшөт. Кокон хандарчы Ажы бийди өлтүрөт. Андан кийин бобуреки эмедеги тоодо жашаган кыргыздар баш ийбей Кокондордун салыгын төлөп бербей каршылашып турат. Анан биз айтабыз, эгерде макул тиги 60-жылдардан 1760-жылдан 1780-жылга чейин Ферганадагы түздүктөгү кыргыздардын баары Кокон ээлигине кирди. Салыктарын төлөп берип атат, баш ийет, а тоолук кыргыздар баш ийбей турат. Тоолук кыргыздарды өзүнө тартыш үчүн алайлык кыргыздардан 30 жаштагы Алымбек татканы алып келип, аким кылып, тигинтип өзүнө тартты. Бирок акыры Алымбекти дагы өлтүрдү аягында. Биздин хандык болсо эмне үчүн Тайлак баатыр баш ийбей көтөрүлүш чыгарды дагы, ал арабты жиберсе, аскерлер менен жиберсе, экөө сайышып, арабты өлтүрдү. Анан биякта хандык 1842-жылы хандык түзүлдү. Ормон хан. Парваначы деген наам берсе, такыр кабыл албай койду Ормон. Кереги жок мага Кокондун Парваначы деген наамын, чоң титул болгондо, бүт түндүк Кыргызстанды сен бийлейсиң, бирок сен Кокондун Парваначысы болосуң. Бардык бийлер сага баш ийет түндүктөгү. Кереги жок мага, деди, өзү хан болду. Хан болору менен тиги Ысык көлдүн тегерегиндеги чептердин баарын талкалап, кубалап чыкты. Кокон хандыгы биздики болсо эмне үчүн Байтык жерден көтөрүлүш чыгарды? Курчоого алып, чептерди талкалап, Колпаковскийди чакырып, бир эмес 2 жолу талкалап, аягында Кокондун беги Рахматулланы сайып өлтүрүштү. Анан бул жерде биз обосновать эткенбиз. Кыргыз элинин Кокон хандыгына каршы күрөшү деген теманы обосновать этип ушинтип жазабыз.
Анан биздин кесиптештерибиз бар, раматылык болуп кетти. Кененсариев Ташим, Кыяз. Анан менин докторантым 2-3 жыл мурун коргоду деп атпайбы, Турсунай Өмүрзакова. Менин докторантым. Бирок менен такыр эле пикири келишпей койду да. Ой агай, Кокон хандыгы биздин эле хандык. Мен кээде тамашалап айтам, сенин чоң атаңды өлтүрүп койсо, ошондо деле хандык дей бересиңби Алымбекти атканы. Десем, жок, тиги башкарып атпайбы, бул башкарып атпайбы, анан тигүү деп эле ушундай көз караш бар. Бирок алардын көз карашы чемдикке кире элек. Кокон хандыгы орток хандык дегени кире элек. Кириши мүмкүн. Кирип калышы да мүмкүн. Сен айтып атпайсыңбы, акыркы ханы тиги Болот хан кыргыз болгон, туура Бостон урусунан чыккан кыргыз акыркы хан чечкиндүүлүк кылып макул болуп коюп, 35 жашында өлүп калды. Анан таасирлери болгон биздин. Шералы, Кудаяр хандын баласы, Жок, Кудаяр хан Шералынын баласы да. Алим хандын тукуму экен, качып келип, баягы кутум болгондо өлтүрүп койбосун деп, анткени энеси Кыргыз Турбаева. Анан алып келип таласта чоңоюп, анан кийин алып барып 42-жылы кыргыздар коюп атат. Туура 1842-жылы Шералыны тактага отургузган кыргыздар менен кыпчактар. Туура. Бирок кайра эле баягы өзбек феодалдарынын кутумдары болуп эле тиги Нүзүпбийди өлтүрүшүп, тиги кимдин колу менен Шералыны 2 жылдан кийин эле. Андан кийин Шералынын өзүн өлтүрүп атпайбы? Көрдүңбү? Анан толук кыргыз эмес, Кудаяр энеси кыргыз, ата тарабынан өзбек болуп атат. Мына ушундай болуп атат да. Анан биз жазабыз, негизинен өзбек феодалдарынын кызыкчылыгын көстөгөн артта калган эле бир феодалдык мамлекет болгон. Урматтуу достор, менден чоң сураныч. Биздин каналга катталыңыздар жана лайк басып, комментарий калтырууну унутпаңыздар. Бул биз үчүн эң чоң жардам. Чоң рахмат. Агай, дагы бир жолу сизге чоң рахмат. Кадырлуу коногубуз Осмонов Өскөн Жусупбекович, тарых илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Улуттук Академиясынын корреспондент мүчөсү биздин коногубуз болуп калды. Сизге чоң рахмат. Кудай буйрса, дагы 2-чи, 3-чү буйрса подкаст тартабыз. Өзүңөргө да чоң рахмат. Силердин да ишиңерге чоң ийгиликтерди каалаймын. Амин. Бирге болсун. Рахмат.